6 bölüm. Силерге үйрөтүш үчүн берген Кудай Теңириңердин осуяттары, мыйзамдары, көрсөтмөлөрү ушулар. Аларды өзүңөр ээлегени бара жаткан жерде аткаргыла. Кудай Теңириңден корккун жана узак өмүр сүрүш үчүн мен сага осуяттап жаткан анын мыйзамдары менен осуяттарын өзүң, балдарың, балдарыңдын балдары өмүрүңөр өткөнчө аткаргыла. Ошентип кулак сал, Исраил. Сенин ата-бабаларыңдын Кудай Теңири сага берем деген сүт менен балаккан жерде жакшы жашап, укумдап, тукумдап көбөйүшүң үчүн ушуларды аткарууга аракет кыл. Кулак сал, Исраил. Силердин Кудай Теңириңер бир Кудай. Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен, бардык күч кубатың менен сүй. Мен бүгүн осуяттап жаткан ушул сөздөрдү жүрөгүңдө сакта. Аларды үйдө отурганыңда да, жолдо бара жатканыңда да, жатканыңда да, турганыңда да балдарыңа кайра-кайра айтып үйрөт. Аларды эсиңден чыгарбаш үчүн колуңа байлап, маңдайыңа таңып ал. Аларды эшигиңдин кашектерине, дарбазаңа жазып кой. Кудай Теңириң ата-бабаларың Ибрайымга, Исхакка, Жакыпка берем деп убада кылган жерге сени алып барганда, сен курбаган чоң жана кооз шаарларды, сен жыйнабаган байлыкка толгон үйлөрдү, сен казбаган кудуктарды, сен тикпеген жүзүмзарларды, сен отургузбаган зайтун дарактарын берет. Сен алардан тойгончо жейсиң. Ошондо байкагын, сени Мисир жеринен кулчулуктан алып чыккан Теңирди унутпа. Кудай Теңириңден корккун, ага гана кызмат кыл. Анын ысымы менен ант бер. Башка кудайларды ээрчибегиле, тегереңерде жашаган башка элдердин кудайларын ээрчибегиле. Анткени араңарда жашаган Кудай Теңириңер кызганчаак Кудай. Кудай Теңириң сага каарданып, сени жер бетинен жок кылып салбасын. Кудай Теңириңерди масада сынагандай сынабагыла. Кудай Теңириңдин сага берген осуяттарын, көрсөтмөлөрүн, мыйзамдарын бек сакта. Теңириң ата-бабаларыңа убада кылган жер соорусуна барып, аны ээлеп алышың үчүн жана ал жерде сага жакшы болуш үчүн Теңирге жаккан адилеттүү, жакшы иштерди кыл. Ошондо Теңир өз айткандай, сенин алдыңан бардык душмандарыңды кууп жиберет. Эгерде сенин балаң кийин сенден Кудай Теңириң берген осуяттар, мыйзамдар, көрсөтмөлөр эмнени билдирет деп сураса, балаңа мындай деп айт: биз Мисирде фараонго кул болгонбуз. Бирок Теңир бизди өзүнүн күчтүү колу менен Мисирден алып чыккан. Теңир биздин көз алдыбызда Мисир жерине, фараонго, анын үйлөрүнө жышаандарды, чоң кереметтерди көрсөткөнүн, аларды жазалаганын көрдүк. Ата-бабаларыбызга убада кылган жерге бизди алып барып, ал жерди бизге бериш үчүн бизди Мисирден алып чыкты. Ошондо Кудай Теңирибизден коркушубуз үчүн, өмүрүбүз өткөнчө бизге жакшы болуш үчүн, өмүрүбүз бүгүнкүдөй сакталып калыш үчүн ушул мыйзамдардын баарын аткарууну буйруган. Эгерде биз ушул мыйзамдардын баарын Кудай Теңир буйругандай анын алдында аткарууга аракет кылсак, биздин адилеттигибиз ушунда. 88 забур. Эйтан Израхинин үйрөтүүсү. Теңирим, сенин ырайымыңды түбөл кырдайм. Чындыгыңды укумдан тукумга өз оозум менен жар салам. Мен мындай деп айтам: сенин ырайымың түбөлкө негизделген. Асманга өз чындыгыңды орноттуң да мындай деп айттың: мен өзүмдүн тандап алган адамым менен келишим түздүм. Өз кулум дөөткө ант бердим. Сенин тукумуңду түбөлкө бекемдейм, тактыңды укумдан тукумга орнотом. Теңирим, асман да сенин кереметтүү иштериңди даңктайт. Сенин чындыгыңды ыйыктардын жыйынында айтат. Анткени асманда Теңирге ким тең келе алат? Кудайдын уулдарынын ичинен Теңирге окшош ким бар? Кудай ыйыктардын улуу жыйынында коркунучтуу, ал өзүнүн тегерегиндегилердин бардыгына коркунучтуу. Теңир күчтөрдүн Кудайы. Теңирим, сендей күчтүү ким бар? Акыйкатың өзүңдүн тегерегиңде. Сен деңиздин каарына бийлик кыласың, анын толкундары жогору көтөрүлгөндө сен аларды басасың. Сен Раапты жеңилген сыяктуу кылаттың, душмандарыңды өзүңдүн кудуреттүү күчүң менен чачыратып жибердиң. Асман да жер да сеники, ааламды жана андагы бардык нерселерди сен негиздедиң. Түндүк менен түштүктү сен жараттың. Табор менен Хермон сенин ысымыңды укканда кубанат. Сенин билегиң күчтүү, сенин колуң кубаттуу, сенин оң колуң бийик. Адилеттик жана чындык өз тактыңдын негизи. Ырайым менен чындык сенин алдыңда жүрөт. Сурнай үнүн тааныган эл бактылуу, алар сенин жүзүңдүн жарыгында жүрүшөт. Теңирим, сенин ысымыңа күн бою кубанышат, сенин чындыгың менен көтөрүлүшөт. Анткени сен алардын күчүнүн шаңысың. Сенин ырайымың менен биздин мүйүзүбүз көккө көтөрүлөт. Теңир биздин калканыбыз, Исраилдин ыйык Кудайы, биздин падышабыз.
Bir жолу сен өзүңдүн ыйыгыңа көрүнгөндө мындай дедиң эле: мен эр жүрөккө жардам бердим, эл ичинен тандалганды жогору көтөрдүм, мен өз кулум дөөттү таптым, аны өзүмдүн ыйык зайтун майым менен майладым, менин колум аны менен болот, менин күчүм ага күч берет, душман аны жеңе албайт, мыйзамсыз адам кыса албайт, душмандарын алдына жыгып берем, аны жек көргөндөрдү кыйратам. Менин чындыгым да, менин ырайымым да аны менен, менин ысымым менен анын мүйүзү көккө көтөрүлөт. Анын колун деңизге салам, оң колун дарыяларга салам. Ал мени: сен менин атамсың, кудайымсың жана куткаруучу аскамсың деп чакырат. Мен аны тун уулум кылып, жердеги падышалардан жогору коем. Ага өзүмдүн ырайымымды түбөлүк сактайм. Менин аны менен түзгөн келишимим бузулбайт. Анын тукуму түбөлүк жашайт, анын тактысы асман өтүп кеткенче турат. Эгерде анын уулдары менин мыйзамымды таштап, менин осуяттарым менен жүрүшпөсө, менин мыйзамдарымды бузуп, менин буйруктарымды аткарышпаса, анда мен аларды өздөрүнүн мыйзамсыздыгы үчүн темир таяк менен жазалайм, аларга өздөрүнүн калпы үчүн катуу соккурам. Бирок мен аны өз ырайымымдан ажыратпайм жана өз чындыгымды өзгөртпөйм. Мен өз келишимимди бузбайм жана оозумдан чыккан сөзүмдү өзгөртпөйм. Бир жолу мен өзүмдүн ыйыктыгым менен дөөткө калпайтмак белем деп убада бергем. Анын тукуму түбөлүк жашайт, анын тактысы менин алдымда күн сыяктуу турат. Ай сыяктуу кылымдар бою бекем турат, асманда ишенимдүү күбө болуп турат. Бирок азыр сен өзүңдүн майланганыңдан баш тартып, аны жек көрүп, ага каарданып жатасың. Өз кулуң менен түзгөн келишимиңди четке кактың, анын таажысын жерге кулаттың, анын бардык тосмолорун талкаладың, анын сепилдерин ураандык айландырдың. Жолдон өткөндөрдүн баары аны талап жатышат. Ал өзүнүн коңшуларына күлкү болду. Сен анын душмандарынын оң колун жогору көтөрдүң, анын бардык кастарын кубанттың. Сен анын кылычынын мизин тескери караттың, ага майданда күч берген жоксуң, аны падышачылыктан ажыраттың, тактысын жерге кулаттың. Анын жаштык күндөрүн кыскарттың, уятка калтырдың. Теңирим, качанга чейин жашына бересиң? Качанга чейин каарың от болуп жана берет? Эстеч менин өмүрүмдүн кыскалыгын. Сен адам баласын кандай түйшүккө жараттың эле? Адамдардын ичинен ким жашап, бирок өлүмдү көрбөй калды экен? Ким өз жанын өлгөндөр жаткан жайдын колунан куткарып алды экен? Мурунку ырайымдарың кайда, Теңирим? Сен дөөткө өз чындыгың менен убада бербедиң беле? Теңирим, өз кулдарыңдын бардык күчтүү элдерден көргөн кордугун көтөрүп жүргөнүмдү эстечи. Сенин душмандарың мени кандай кордоп жатышат? Теңирим, өзүңдүн майланганыңдын баскан издерин кандай булгап жатышат? Теңирге түбөлүк даңк. Омин, омин. 34 бөлүм. Элдер жакын келгиле. Уруулар уккула, кулак салгыла. Жер жана аны толтуруп тургандардын бардыгы, аалам жана анда жаралгандардын баары уксун. Анткени Теңирдин ачуусу бардык элдерге, анын каары бүт жамаатка төгүлөт. Теңир аларды жок кылат, өлтүрөт. Ошондо алардын өлтүрүлгөндөрү чачылып ташталат. Алардын өлүктөрүнөн сасык жыт чыгат, алардын канынан тоолор эрийт. Бардык асман кошуундары чирийт, асман түрмөк китептей түрүлөт, анын бүт кошуундары жүзүм сабагынын жалбырактары күбүлгөндөй, анжырдын куураган жалбырактары күбүлгөндөй күбүлүп түшөт. Анткени менин кылычым асманда канга тойду. Мына ал Эдомду жана мен каргышка калтырган элди жазалаш үчүн түшүп келе жатат. Теңирдин кылычы канга малынат. Майга, козулар менен текелердин канына, койлордун бөйрөк майларына семирет. Анткени Теңирдин курмандыгы Боцрада, чоң мууздоо Эдом жеринде. Алар менен кошо топоздор, өгүздөр менен кошо букачарлар өлөт. Жер алардын канына тоет, топурак алардын майына семирет. Анткени бул Теңирдин өч алуу күнү, Сион үчүн жазалай турган жыл. Анын дарыялары чайырга айланат, топурагы күкүрткө айланат. Ошентип анын жери күйүп турган чайыр болот. Ал күндүз да түн ичинде да өчпөйт. Анын түтүнү түбөлүккө көтөрүлүп турат. Ал жер укумдан тукумга ээн калат. Ал жерден кылымдар бою эч ким өтпөйт. Ал жерди бир казан менен кирпиелейт. Ал жерге үкү менен кузгун уялайт. Анын үстүнөн кыйратуучу аркан жана жок кылуучу салмоор тартышат. Ал жерде анын атактууларынын ичинен падышачылыкка чакырганга эч ким калбайт. Бүт төрөлөрү эч нерсеге арзыбай калышат. Анын ак сарайларынын тикендүү өсүмдүктөр сепилдерин чалкан менен уйгак басат. Ал жер чөөлөргө ийин, төө куштарга түнөк болот.
Чөл жырткычтары жапайы мышыктар менен жолугушат. Текелер бири-бири менен үн алышып чакырышат. Ал жерде түнкү албарсты эс алат жана өзүнө тынчтык табат. Ал жерге учуу-учуу жылаан уялап, жумуртка басып балдарын чыгарат. Аларды өзүнүн көлөкөсүнүн астына чогултат. Ал жерге жоорулар да чогулушат. Теңирдин китебинен издеп таап окугула. Алардын бири да болбой койбойт. Бири экинчиси менен алмаштырылбайт, анткени Теңир өз оозу менен буйрук кылган. Аларды анын руху өзү чогултат. Аларга Теңир өзү өкчөмө таш ыргыткан. Аларга жерди анын колу чен аркан менен бөлүп берген. Алар ал жерди түбөлүккө ээлешет, ал жерде укумдан тукумга жашашат. 4 бөлүм. Ошондон кийин мен өйдө карап асмандын эшиги ачылганын көрдүм. Мен мурун уккан Сурнайдын үнүндөй болгон мага сүйлөгөн үн мындай деди: "Бул жакка чык. Мен сага мындан кийин эмне болушу керек экендигин көрсөтөм." Ошол замат мен рухка толдум. Ошондо мен асманда такты турганын, тактыда бирөө отурганын көрдүм. Анын көрүнүшү яспис жана акак таштарындай экен. Ал эми тактыны көрүнүшү зымырат ташындай болгон жаа тегерете курчап турат экен. Ал тактынын тегерегинде 24 такты бар экен. Ал тактыларда үстүлөрүнө ак кийим, баштарына алтын таажы кийген 24 аксакал отурганын көрдүм. Такты тараптан чагылган чартылдап, күн күркүрөп, катуу дабыштар чыгып жатты. Ал эми тактынын алдында Кудайдын 7 руху болгон 7 шамдал жалындап күйүп туруптур. Тактынын алдында кристалга окшогон тунук айнектей болгон деңиз, тактынын ортосунда жана тегерегинде алды арты бүт көз болгон 4 тирүү жандык бар экен. Биринчи жандык арстанга, экинчиси торпоко, үчүнчүсүнүн бети адамдыкына, төртүнчүсү болсо учуп бара жаткан бүркүткө окшош экен. 4 тирүү жандыктын ар биринин 6 канаты бар эле. Ал эми алардын туула бою көзгө толо эле. Алар күнү түнү тыным албастан башынан бери эле бар болгон, азырда бар болуп турган, келе жаткан бардыгын кармап туруучу Кудай Теңир ыйык, ыйык, ыйык деп кыйкырып жатышты. Бул тирүү жандыктар тактыда отурган түбөлүк жашоочу Кудайды даңктап, ага урмат көрсөтүп, ыраазычылык билдиришкен сайын 24 аксакал тактыда отургандын алдына жыгылып, түбөлүк жашоочуга таазим кылып, таажыларын тактынын алдына коюп мындай деп жатышты: "Теңир, сен даңкталууга, урматталууга жана бийлик кылууга татыктуусуң. Анткени бардыгын сен жараттың, бардыгы сенин каалооң менен жаратылып, бар болуп турат.